Эгер келсең бул дүнүйөгө өрт менен, турмуш эмне, кийим эмне көрктөгөн, чоң максаттын аркасынан безип кет, канат жайып жүрөгүңдө көктөгөн. Башкаларга кызыл камчы салдырбай, жашап өткөн аз өмүрдө кайгырбай, жакшыларды жазып анан жүрөгүң калса мейли, колго калгыз калбырдай. Кудурети болсо сенде Кудайдын, керегине адла каппак сарайдын, дөө болгунда көзүлөнөт ийненин, алтын болуп ичинде жапылайдын. Сен жөнүндө кетсин ушак таралып, талаш жүрсүн таңдан кечке жаңарып, а сен көгүш мейкиндикке уча бер, эгер калсаң кош канатчан жаралып. Менин балалыгым алыскы Баткен областынын Кадапжар районунун Пум деген айылында өттү. Пум деген айыл Кызылкия шаарынан бир 30 километр тоолордун арасында жайланышкан айыл. Ичкоргон деген айылдан жогору Капчыгай өрөөн бойлоп кетет. Ошол Капчыгайда чоң Исфайрам деген дайра агат. Ошол дайранын жээгиндеги Пум деген айылда өттү. Чаңдуу жолду жакшы көрөмүн, чаңы менен ыйык өрөөнүм, чаңкаганда суусун каначып, чарчабастан жашап келемин. Мындай жер жок жердин шарында, кут ырыскы чачат таңында, күрпүлдөгөн дайра абазы кубат болуп агат канымда. Ошол айылдын эң четинде Жетимдик тоо деген тоодун түбүндө биздин үйүбүз болчу эле. Ошол жерде мен атамдын Ермамат деген чалдын эң кичүү баласы болом. Атам жетимишке киргенде төрөлгөн экенмин. Ошондуктан менин атымды Эгем берди деп койгон. Кудай берди деген. Тайекелерим ошол атамдын көзүн көргөн, ошол тайекелерим көбү азыркыга чейин Жетимишбай деп мени айтышат, Жетимиштеги чалдын баласы деп. Жаш кезинен эле өтө көп окуганга аракет кылган. Бала чагынан табият менен жуурулушуп жашаган. Айылдан 6 чакырым алыстыкта жайгашкан мектепке жөө барып каттап окуган. Ошондуктан табиятка көз артып, аны менен сырдашып, таланты эрте бойгонгон. Мектепте 6 класста окуп жүргөндө жазган ырлары алгач райондук гезитке, андан кийин республикалык Кыргызстан пионери гезитине чыккан. Маселен, анын алгачкы ырларынын бири мындай деп айтканда, тоолордун учуна чыгып мен ыр жазып тоолордой кайтамын. Жалындуу ойлорду жараткан тоолорум миң алкыш айтамын. Же болбосо мына өзүбүздүн күндөлүк турмушубузда, бирге жашаган турмушубузда дагы мындай ырларды жазган эле. Коюндашып бир төшөктө жатчыбыз, кызыктардын дүйнөсүнө батчыбыз, жанга сыйбас жаштык күндү туу кылып, түндө бирге ош көчөсүн басчыбыз. Бул ыр саптары азыр анын архивде да жок, китептеринде жок. Ал мен анын ырларынын мындай бир көрманы катары менин дилимде, жүрөгүмдө сакталып, мына 45 жыл өтсө дагы менин дилимде ойноп келе жатат да. Анан ошо мен 1-класска барганда эле атам каарыган чал болгондуктан оорукчан болуп жүрүп көзү өтүп кеткен. 1-класска барганда мен атамдын кандай өлгөнүн дагы жакшы билбеймин. Эл чогулуп жатса мен балдар менен ойноп кеткен экенмин. Кийин анан туюп ошол түштөн кийин анан атам менен ошо өлүп калгандыгын билип анан келип ыйлап турганым эсимде. Жалгыздык деген нерсени мен бала кезде өтө катуу сездим. Балдар менен ойнош үчүн 1 километр алыска барып туруп анан
балдар менен ойночу элем да. Биздин жаныбызда мен теңдүү курактуу балдар жок болчу. Ошондуктан менин жаштыгым, балалыгым ошол тоо таш менен өттү. Ошол ээн жерде өттү. Анан ошол азыркы күнгө чейин ошол жердеги таштарда ар бир таштын өзүнүн аты бар. Бирөө менин төөм, бирөө менин танкам болчу. Ушуларды ойноп жүрө берет элем. Мен дагы бир балалыгымдагы чоң эске калган нерсе бул адабиятка кызыгуу ошол атам аркылуу болсо керек деп ойлоймун. Атамды биздин айылдагылар жетимиш өнөрдүн ээси деп айтышчу. Себеби өзү комуз чалып, кобузду ойногон, кыяк чаап, кыякты ойногон, кесе чөбүч чаап, ал маалда кыйынчылык болсо керек да ушу элге берип, анан ошонун элден ун береби, курут береби, ошону менен оокат тирикчилигибизди өткөрчү. Жаңы кесе табактарды чаап туруп, могереки паланча аксакалдын үйүнө алып барып бер дейт эле. Мен чуркап алып барып берет элем. Ал жердеги кемпир чалдар сүйүнүшүп анан ошо бир курга курут, ун, май түйүп берсе ошону кудуңдап үйгө алып келчүмүн да. 1979 жылы Москвадагы Максим Горький атындагы Адабият институтун аяктап, адабий кызматкер деген кесипке ээ болгон. Окууну аяктап келгенден кийин бир нече жыл республикалык Кыргызстан маданияты, кыргыз руху кесиптеринде, Мурас, Тулпар журналдарында адабий кызматкер, бөлүм башчы, баш редактордун орун басары, башкы редактор болуп иштеп келген. Биздин баягы чыгармачылык жолубуз бирге башталды. Эгембер Делматов маданият, Кыргызстан маданияты деген гезитте иштеп калды. Биз ээрчишип алып, ошол Кыргызстанды түрө кыдырып, колхоз совхоздордун, завод фабрикалардын, ишканалардын эмгекчилери менен жолугушуп, ырларыбызды дөпөлдөп окуп, анан ошону менен кайра эле ошол окуган ырларыбыз үчүн калемакыларды алып, ачка карабай, токко карабай ошол жазып иштеп жүрдүк. Ошол учурлардын биринде Эгемберди билимин улантып, Москвага барып, бүткүл дүйнөлүк Горький атындагы Адабият институтундагы окуп келди. 1997-2008 жылдары Кызыл Кыя гуманитардык педагогикалык институтунда окутуучулук кылып, студенттер үчүн Алтын өрөөн гезитин чыгарган. Горький атындагы Адабият институту дүйнөлүк Адабият институту деп эсептелинип, ал кезде Союз эле эмес, бүтүн дүйнөдө жападан жалгыз ошондой акын жазуучулук үйрөтө турган окуу жай катары укмуш баалуу болчу да. Анан бул Эгемберди ошол барганда эле ошентип ойлонуп барса керек, Мичиунс пединститутундай бир келечек мунун эми орой айтсак карьерасына, адабий карьерасына тепкич баскыч болду окшойт. Анан ошол бир март-апрелдерден баштап бул экзаменге даярданып, жанагы ырларын которуп, чогуу чаран которушумуш болдук. Эми көркөм котормо жасай албайбыз, бирок подстрочник жасадык да, жардамдаштык. Анан бул болот дегендерин алып барды, ошол иши кылып, ошондойм биздин жолубуз айры кетти. Мен көп жылдар айылда мугалим болуп калдым, кийинки жылы бүтүп. Анан Эгемберди дүйнөлүк Адабият институтун эң сонун бүтүп, ошол жерден чындап анан кийин баягы чыгыш поэзиясына, батыш поэзиясына, чыгыш адабиятына, философиясына анан канык болгон бир ушундай бир адабий майдандын дербиши болуп чыкты го бул кебетес. Мен чыгармачылыкка келгендин бир таасири жанагы Тайкем болсо дедим калдан. Экинчиси менен улуу агам Эрдөөлөт деген болгон. Агам бир 5-6 жыл болду, көзү бул дүйнөдөн өтүп кетти. Агам абдан окумал, кыйын киши болчу. Ушу мени адабиятка, китепке кызыктырган ошол агам болду. Ушу 4-класста окуп жүргөнүмдө мен биринчи жолу Дон Кихотту окуганмын. Кыргыз тилинде жаңы эле чыккан экен. Чоң китеп экен, абдан чоң китеп, 1-2 килограммдай чыгат.
чоң китеп жаңы эле которулуп алып барган экен, агам окуп эмки жумада келип окуйм деп катып койду. Бирок мен таап алдым дагы торбомо салып алып жанагы китепти жүрүп ошол улак кайтарып, эчки кайтарып жүрүп окуп бүтүрдүм да таң калдым. Апамдан окуп жүрүп улактарды эмизип коюп канча жолу урушка да эшиттим. Ал китепти кийин институтта окусам, көрсө 4-5 курска барганда батыш адабият деген сабактан кире турган китеп экен. Мен аны 4-класста окуп коюппун. Акындын алгачкы ыр китеби 1979 жылы Ак дил деген ат менен мектеп басмасынан жарык көргөн. Ошондон бери ондогон ыр жыйнактары чыгып, поэзия күйөрмандарын кубандырып келе жатат. Айрыкча Махабат, Исфайрам авазы, Заман кайрык аттуу ыр жыйнактары, Мухаммед пайгамбар аттуу дастаны акындын орошон талантынан кеңири кабар берет. Тоба кылдым, кесир сөз сүйлөбөйүн, баладан да бир адеп үйрөнөйүн, көз артпайын бирөөнүн мал пулуна, өз жолумда адил ак күймөнөйүн. Арам иштен жолумду бууп тургун, арам ойлор келатса кууп тургун, пендечилик, түркөйлүк башымда бар, күнөө кылсам, күнөөмдү жууп тургун. Мичуринск деп аталган шаар бар. Бул Россиянын Тамбов областында. Ошол жерде биздин Кыргызстандын мектептерине орус тилчилерди даярдоочу атайын курстар ачылган болчу. Ошондо жүрүп анан Эгемберди дагы студент болуп барып калды да. Келинчеги Айгүл Аяшыбыз бир алтындай киши экен. Тыпылдап баягы медсестралык жумушун да аткарат. Ошол жерге барып шак эле жумушка орношту. Анан Эгем досубузга адегенде жатаканада турду окшойт. Андан квартира алышып, анан кийин атайын эле баягы үй бүлөлүү адамдын жашоосун курап чыгып кетти. Анан ким ошол кездеги менменсинген студенттердин, кыргыздын бардык Эгембердин үйүнөн чай ичти окшойт да, менимчечи. Качан барсаң түн жарымы, күн жарымы иши кылып Аяшыбыз баягы студентчилик турмуштун бир 40 сом, 50 сомдук стипендиябыз болор эле, ал албетте куну жогору болчу ал кезде акчанын. Бирок ошого карабай, ошол баягы өпчап жашоону билдирбестен жаркылдап бир ушундай бир бизге чоң таасир калтырган болчу да. Өмүр бою чыгармачылык шартты түзүп берип, жан дүйнөсүнүн эркиндигине, изденүүсүнө жол ачып, кандай гана кыйынчылык болбосун чыгарма жазуусуна шарт түзүп келген өмүрлүк жубайы Айгүл эже. Ал болбосо мынчалык чыгармачылык ийгиликтерге, бийиктикке жете алмак эмесмин дейт акын. Чок салдың анык, кызарып күйөт ошол чок. Жүрөгүм ыйлап турганы менен ишиң жок. Өрүлгөн чачың тор болуп мага жайылган, кай жака барсам бастыра койбой жол тосот. Ишкыңа сенин күйбөгөн пенде бар бекен, кош өрүм чачың куюлгандайра желкеден, ажарлуу карап азгырып, арбап сүйлөйсүң, сурайыл болбо, суктанып жерге бир келген. Анын үйлөнүү, өмүрлүк жарынын дагы баш кошушуна мен себепкер болуп олтурам. Азыр бүгүнкү күндө 15 небереси бар. Тагдырыбыз, өмүрүбүз, жакшылык, жамандык күндөрүбүз дайым бирибизсиз өтпөйт эле да. Биринчи балалуу болгондо, биринчи неберелүү күндөрдөгү бирибиз ушундай бир бирибиз болчу эмес да. Эгемберди Эрматов, Жаңыл мырза, Ак саткын менен Кул мырза, Отурар баяны, Кедейкан сыяктуу поэтикалык драмаларын сахнага койдуруп, драматург катары дагы таанымал. Кыргыз драматургиясына кошкон салымы үчүн ага Токтоболот Абдымомунов атындагы адабий сыйлык ыйгарылган. Чеңделинен арам чыктым жолбоштун. Келгеним жок корголоого өмүрдү. Кол курайын, өчүбүздү алайын. Кыргыз каны суудай акты төгүлдү. Жаным, балам, араң көрдүк сени биз. Эми кайра эстетпечи өлүмдү. Көй кашкадай күтүрөгөн жигиттер аялдардын этегинен чыккыла. Жаганыңар коюу тартып калганбы? Шашпа балам.
Hoş gelipsin Cağıl Mırza eliğe. Kara güçke azır karşı turbasak, kınımdarga kalbayt kırgızın жыңың. Kızыңарды bulgap ketip baratsa, ne koygon bay жүрөгүңдө çögek. Azattık dep keldim mına sabılıp, ordonup kalıp başın öydü kılsın dep. Oylan onu kızım. Değişip geleli bir bütün. Uzatmaydı. Kış koluk mınday kese anık ölüm. Men күрөккүн карабас кул эмеспиz. Биз да адамбыз. Сенди кой, туйлап жатат биздин да каныбызда. Күчүбүз бар. Кебелгиз да урабыз. Анда неге? Неге кол кошулуп турабыз? Ар бир азыр чыккан жыйнактарынын баардыгы мындай ырлары сүйүү темасындагы болобу, же башка темада болобу, баардыгы ушул ийине жеткирилген, ширеси чыккан ырларды жазат да. Ал кыргыз элине таланттуу котормочу катарында да белгилүү. Чыгыштын улуу классиктеринин, улуу акындарынын чыгармаларын которуп, кыргыз адабиятынын алкагын байытууга чоң салым кошкон. Анан дагы бир айта кете турган нерсе мына Заман кайрык деген китеби турбайбы мына бул жерде. Ушул Заман кайрык деген китеби жөнүндө мен заман айрыктары жөнүндө кайрыктар деген макала жазганмын, көлөмдүү. 2010-жылы жазганмын. Ошондо ушул мына Заман кайрыктар деген китебинде мисалы үчүн ушул замандын ушул баардык тарабынан ачып бергенге аракет кылганда. Эгемберди Ирматовдун ырларына Жумамүдүн Шыралиев, Рыспай Абдыкадыров, Муратбек Бигалиев, Аскар Карыбаев сыяктуу атактуу обончулар обон жазышкан. сексен сегизинчи жылдары бул аябай жетилип, поэзия эле эмес, драмага тиш салып, анан мыкты драмалар коюлуп, анан кийин Гүлдөй жан деген ыры чыгып, ага Тирилөй кыргыз ырынын пайгамбары Жумакен обон чыгарып, анан аны бүтүн кыргыз ырдап турган кезде биз айылдан туруп досубуздун ушундай таалайынын бийиктигине, баягы адабий бир жемишинин үзүрлүү болгондугуна сүйүнүп жүргөндүгүбүз чын. Баягы совет доорудагы кыйраган учур келди. Айрым калемгерлердин калеми колунан түштү. Ачык айтыш керек. Мурда совет доорунда калем акы алыш үчүн жазып жүргөн көп калемгерлерибиз ошо чыгармаларын жазбай калды. Бирок Эгемберди Ирматов өзүнүн эмгекчилдиги менен ушул кыйын замандан дагы сурулуп чыгып кетти. Адабият тармагында көп жылдык үзүрлүү эмгеги үчүн ага 2002-жылы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, 2011-жылы Кыргыз эли акыны деген ардактуу наамдар ыйгарылган. Мына азыркы учурда бир канчалаган томдуктарын чыгарып, ошол кыргыз окурмандарына тартуулап, анан ага улай ушул томдоруна улай Эгемберди Ирматовго Кыргыз Республикасынын эл акыны деген наам берилгени дагы кыргыз адабиятында өтө чоң жаңылык болду. Анын алдында ошол эл ишенип, журт ишенип, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты катары кызмат өтөдү. Ушул мезгилдин депутат болуп ошол иштеп аткан учурда менин бир учурдагы калемдештеримдин абалы кандай болду экен деген суроо сөзсүз ушу менин ушул досум Эгемберди Ирматовдун жүрөгүнөн өттү. Ал бир нече жолу Кыргыз Республикасынын жазуучулар союзуна барып, калемдештеринин абалын сурап, бир кезде биз даярдап жүргөн адабиятка мамлекеттик камкордук көрүү жөнүндөгү мыйзамдын абалына кызыкты. Биздин жазуучулар союзунун абалына кызыкты. Анан 12 декабрь бул
Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Анан улуу акыныбыз Алыкул Осмоновдун бу дүйнөдөн өткөн күнү экенин эске алып, ошол жогорку кеңеште иштеп турганда 12 декабрды тарыхка калтырып, мыйзам катарында киргизип, бул ошол адабият күнү катары белгиленип калды. Анын алдында ошол эл ишенип, журт ишенип, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты катары кызмат өтөдү. 5-чакырылышында жогорку кеңешке депутат болуп келип, 1-2,5 жыл иштедим. Анан ошондо биздин президентибиз Алмаз Шаршенович чакырып алып, Эгемберди мына келип иштеп жатканыңды билебиз, жакшы иштеп жатасың. Бирок эң өксүк бир маселебиз бар. Бул ошо улуттук тил, мамлекеттик тилдин абалы оор болуп жатат. Мен президент болуп келип ошол маселе мени көп тынчсыздандырат. Эгер ойлонуп көр, эгер ошол жерге барып, ушуну комиссияны жетектеп берсең жакшы болот эле деген мен дароо эле макул болдум. Ошо комиссиянын бюджети абдан начар, мамлекеттик тилге каржы бөлүнбөй келе жатат. Эгер ушуну дагы колдоп бере турган болсоңуз жакшы болот эле десем, аны колдоп берем деди. Келип туруп дароо эле ошол биринчи маселе ушу тил комиссиясынын каржысын дароо өзүнүн жарлыгы менен көтөрүп берди. Мурда 15 миллион сом болсо, 1 жылдык каржысы дароо 30 миңге чыгарып берди. Азыр мына Кудай буюрса 15-жылда бир топ иш-чаралар бүттү. Бүтпөгөндөрү дагы бар. Бүткөндөрүн айтып койсом, мына биринчи жолу ушул Кыргыз тест системасы иштелип бүттү. Эмки жылдан баштап мамлекеттик бардык кызматкерлер Кыргыз тест боюнча тест тапшырышат, өздөрүнүн билимдерин так аныкташат, тастыктап ала башташат. Кайсы деңгээлде билет? Төмөнкү деңгээлдеби? Орто деңгээлдеби? Жогорку деңгээлдеби? Ошого карата иши дагы карала баштайт. Мен ойлойм, бул мамлекеттик тилди билүүгө муктаждык жараттык. Ал улутуна карабай, жашына карабай, жынысына карабай, кыргыз болобу, орус болобу, бардыгыбыз тест тапшырабыз, мамлекеттик кызматкерлер. Мына биринчи жолу Мамтил KG деген сайтыбызды ачып карасаңар, аралыктан кыргыз тилин окутуу программасын койдук. Аудио. Америкада туруп, дүйнөнүн кайсы бурчунан туруп, биздин сайтка кирип алып туруп, кыргыз тилди кадимгидей үйрөнүп алсаң болот. Маселен, 10 деген сөздү жазып туруп, бассаң клавишаны, баскычты. 10 деп аудио үн чыгат, үн менен. 100 жолу бассаң 100 жолу 10 деп берет. Баягы үндү. Кыргыз тилдин абдан жакшы үйрөнүп, сүйлөмдөрдү туура эмес жазып койсоң көнүгүүлөрдү туура эмес деп чыгат. Туура деп чыгат. Ошентип үйрөнүп алсак болот. Ошондой эле чет мамлекеттер үчүн кыргыз тилин жегер үйрөнөбүз деген программа сабакты, муну видео сабак, көргөзмө сабагын киргизип койдук. Кадимкидей окуйт мугалим, окутуп берет. Аң жана келип жаткан чет элден келгендерге абдан жеңил сабак болуп калды. Үйрөнүшүп атат, киришип атат. Биз ошол программага Германиядан, Япониядан, Турциядан, Америкадан киришип окушуп атат. А биздикилер ушул жерде туруп, аралашып туруп, ушуга окугусу келбесе, ал адамдын өзүдөн. Биз ушундай программаны иштеп чыктык. Бир күн кыргыз тилде жашаган бардыгы мамлекеттик тилге жан талашып аракет кыла баштайт, Кудай кааласа. 20-жылга барганда мамлекеттик тил маселеси болбош керек. Президентибиз мага ушундай тапшырманы койду. Мен президент болуп турганда мамлекеттик тилдин маселеси кайсы бир деңгээлде чечилип калыш керек деп. Акын сүрөт чиймелердин борбору болгон Саймалуу Таштан бабаларыбыздын обон ыргагын издейт. Качандыр бир замандарда тартылган бул сүрөт жазуулардагы ааламдын сырын издейт. Кайдагы бийик капырай, жер дүңгүрөп жатыр-ай. Бабалардын бийи бул кара уулум чочубай. Эки көзүн карачы, канаты бар, канаты. Күндү беттеп учушкан
эзелтедин адаты. Мунусу не асманды караганы караган. Анткени бул адамдар күндөн жерге тараган. Анан неге бийлеп сайма ташта калышты? Өлбөстүктүн амалын мына ушинтип табышты. 3 уулум, 1 кызым бар. Андан бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр 15 неберелүү болдум. Бир кызык жери балдарымдын аты бардыгы Э менен башталат. Бул каада салт ушу Ермамат чалдан улам келатат. Ермаматтын 3 баласы болсо, 3-өөгө тең өзүнө уйкаштырып ээ койгон экен. Эргеш, Эрдөөлат, Эгемберди деп. Анан агаларым бул каада салтты улантпады, ат коюу салтын. Анан мен улантып, балдарыма ээ койдум. Элмира, Ерлан, Улан деп айтылып кетти кейін. Ермек, Элдияр болуп. Андан кийин неберелеримдин бардыгы ээ менен башталат. Анан кээде тамашалашып болот. Ата ээ тамгасы калбай калса кандай кыласыз? Мен айтам, ээ тамгасынан кыргызда ат көп, таап бере берем. Кийин неберелерим, чеберелер туулганда өзүңөр билесиңер, башка тамгалардан коюп ала бергиле деп коем. Атам өзү атасыз чоңойгондуктанбы бизге ушунчалык мээримини көп берди да, аталык мээримини. Бизге ата эле эмес, бизге дос катары дагы өзүнү бардык тармактан, бардык жагынан бүтүндөй берип келди. Сабырдуулукка бизди аябай тарбиялады. Кээде көзүңдөн эле билип койт, эмнени ойлоп, эмнени айтарыңды делечи. Айкөл, жүрөгү кең, таза адамда. Үйдө балача неберелери менен, жаш балдарыбыз менен баладай ойноп кетет. Анан тамак бышырып берсең, ушунчалык мактап жейт, как будто мен шеф-повар болгондой. Тамактан айып издебейт, кийимден айып издебейт. Бизди дүйнө мүлккө сыйынбагын деп, ушу дүйнө мүлктөн алыс кылып, руханий жан дүйнөбүздү байытышка аракет кылды да атамчы. Меникинде ата эне эч кимде жок болсо керек деп ойлойм да. Мен эми ушул Кыргызстанга ушундай Эгемберди Ерматовго жазуучу келгениге мен абдан кубанычтамын. Ошол адам менин атам болуп калганына өтө кубанычтамын. Балалыгым, орто жаш карылыгым. Бар болгону 3 күндүк өмүр экен. Аны ойлосом түтөрүп каңырыгым, кантип жашап келдим деп күдүктөнөм. Ушунчалык өмүрүм тез өттүбү? Көзгө толчу бүтүрдүм кандай иште, эктим канча тандалма көчөттөрдү, кайсыл жака короттум, кайран күчтү. Эмне жедим, татымы эсимде жок. Алаксыдым азгырбас көйгөй менен, жаш кезимде ушулой келсе болмок, башка жака бурмакмын өмүрдү мен. Кудурети болсо сенде Кудайдын, керегине андыгап бак сарайдын, дөө болгунда көзүнөн өт ийнегин, алтын болуп ичинде жат ылайдын. Сен жөнүндө кетсин ушак таралып, талаш жүрсүн таңдан кечке жанарып, а сен көгүш мейкиндикке уча бер, эгер калсаң кош канатчан жаралып.